Салам достор, шартка байланыштуу сиздер менен көпкө чейин көрүшпөй калдым. Кечирим сурайм албетте. Мындан ары дайыма сиздер менен бат-баттан байланышып турганга аракет кылам. Бүгүнкү биздин сабактын темасы цикл for болот. Цикл for болсо кичике тамгам менен монтип жазылат for деп туруп, анан мындай скобка ачылып, анан фигурный скобка менен теласы болот бул жерде. Цикл for'да бул жерде теласы код аткарылат. Бул жерде болсо 3 блокко бөлөбүз бул жерде. Так. Бул жерде биринчи переменный инициализация болот, анан декларация болот. Бул жерде ошо переменный эрежеси жазылат. Бул жерде ошо переменныйды бир көбөйтсөк же азайтсак болот. Бир операция кылабыз да. Мисалы бул жерде int I барабар 0 деп коелук. Бул жерде I кичике же барабар 10 менен тең болсо, бул жерде I плюс деп коелук. Бул жерде азыр болсо hello world деп туруп I деп азыр мону программаны запуск кылып көрөлүк. 11 жолу hello world деп чыгыш керек. Мына достор 11 жолу чыкты. Мына 0дон баштап санаганда бул жак 11 жолу болот. Азыр түшүндүрүп кетейин. Бул жерде кандай иштейт цикл for? Цикл for биринчи инициализация, анан декларация кылды переменныйда. Анан бул жерде болсо ошону текшерди. I 10дон кичекейби же барабарбы? Биринчи 0 болду да бизде. Анда бияк эме болот, true болот. True болгондо бул жака кирет, монтип чыгат. Анан I'ды эметет да. I'ды консольго чыгарат. Анан кийин бияктан бүткөндөн кийин бияка келет. Бияка келип туруп I'ды плюс деп туруп I'га 1 деп кошот. Плюс деген I'га 1 деп кошот. I болсо уже бул жерде 1 болду. Анан кайра келип бул жерге келет. Экинчи жолу I болсо бул жак 1. Анан бул жактан болсо текшерет дагы. I 10дон кичекейби же барабарбы? True болот кайра эле. Анан кийин бул чыгат кайра. I биякта уже 1 болот. Анан кайра бияктан болсо кайра I'га 1 деп кошот. Уже I 1 эмес, уже 2 болот. Ушинтип пока могул жер true false болмойчу айлана берет да. Циклга кирип, чыгып айлана берет. Анан качан могул жер уже 11 болгондо уже бул жака кирбейт уже. Дальше маяктан башка код аткарылат. Түшүнүктүү эле түшүндүрдүм го деп ойлойм. Эгерде силерде түшүнбөй калып, бир суроолор болсо, комментарийге жазсаңар болот. Дагы түшүндүрүп берем. Же интернеттен карасаңыз болот. Интернетте дагы бар маалыматтар бар. Цикл for жөнүндө. Бул жерде плюс 1 эмес, мектеп деп болот. Барабар I плюс 2 десек болот. Азыр муну запуск кылып көрөлүк, канча жолу чыгат экен көрөлүк. Бул жакта биринчи 0 болду, анан кийин 2 кошулду, 2 болду. Анан кийин 2ге дагы 2 кошулду. Дайыма өткөн сайын 2ден кошулуп турат да. Анан качан могул жер уже 10 менен тең болбой калганда, уже могул циклдан for'дон чыгат. Анан бияктан башка код аткарылат. Ушун менен достор бүттү биздин 5-сабагыбыз. Эгерде суроолор болсо комментарийге жазгыла. Досторго менен бөлүшкүлө. Мындан ары баттан сабак жазганга аракет кылам. Саламатта болуңуздар достор.